Тил дегенин сандыкка алып барып катып салчу буюм эмес. Тил аң сезимдин бир көзгүсү, маданияттын уюткусу деп улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов айткандай, тил менен маданиятты ажыратуу мүмкүн эмес. Ар бир тил ошол тилде сүйлөнгөн элдин маданиятын, тарыхын билдирип, ата-бабалардан мурас болуп калган улуттук дөөлөттөрүбүздү, башкалардан бөтөнчөлүгүбүздү аныктап турат. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан бери биринчи жолку чоң жыйын деп айтсам мен жаңылышпайм да, аябай сүйүнүп атабыз биз. Биздин тилибиздин жоголуп баратканы, бул Кыргыздын жоголуп баратканына барабар деп аябай катуу капаланып жүрдүк эле биз, жогорку муун адамдары. Мына бул азыркы өсүп келаткан жаштар, мына бул технология көбөйүп, интернет дегендер чыгып, жаштар деги эле кыргыз тили эмне экенин билишпейт. Айрыкча шаарда окуган жаштар, биз ата-энелер өзүбүз дагы күнөөлүүбүз. Аларды кыргыз тилинде окутуп, кыргыз тилинде көп мына мындай жыйындарга катыштырбаганыбыз. Ошондуктан бул чоң майрам, мен аябай сүйүнүп атам. Тил жана маданият коомдук маданий кезинен алгачкы сана жарык көрүп, анын бет ачар аземине эне тилибиз боюнча окумуштуулар, мугалимдер жана жаш илимпоздор, ошону менен эле катар жалпы эне тил дүйнөсүнө кызыккан окурмандар келип катышышты. Тил жана маданият гезитинде эне тилибиздин керемет сырлары, тилдин адам рухундагы орду, адамдын жан дүйнөсү, жүрүм-турум маданияты менен ажырагыс бирге экендиги сыпатталып берилгенин аталган гезиттин негиздөөчүсү Райымжан Курбанов өз сөзүндө айтып өттү. Биз үчүн бүгүн аябай чоң окуя болуп турат, кубанычтуу окуя болуп турат. Себеби мынакей Айтылуу Сулайман тоосу бар, Акбара суусу бар, Ордол Ош шаарында тил жана маданият гезитинин тушоо кесүү аземин өткөрүп жатабыз. Анан эми буга чейин албетте биздин көрүүчүлөр, мекендештерибиз кабардар болушкан. Демек момундай сонун гезити, бул биринчи саны, бул экинчи саны. Ошону чыгардык. Мурда биздин Республика Кыргыз Тил коомунда эне тил деген гезит бар эле да. Анан бир 10 жыл мурда токтоп калган. Мына ошол гезитти азыр биз тил жана маданият деп чыгардык. Руханий дөөлөттөрүбүздүн бири бул биздин адабиятыбыз, маданиятыбыз. Мына ошол улуттук дөөлөттөрүбүздү элге жайылтууда басылмалардын мааниси өтө чоң. Жарыкка чыгып жаткан гезит жан дүйнөбүздү байыткан, руханий азык боло ала турган, дилибизди, тилибизди байыткан басылмалардан болсун. Ерлан Бектавлатов, Нурлан Төлөнов, Мирсейит Чиров, Кутман таң программасы.